Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу кушак көңүңүздөр менен кезектеги видеодо кезектеги сатылуучу автоунаа 2018 жылкы Kia Optima GT Line. Бул максимальный комплектация. Бир сыра сыртын көргөзүп чыгайын, анан кийин салонун көргөзүп, моторун көргөзүп, баазын айтам. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Урматтуу достор, машинанын историясы боюнча базада 3 тытык бар экен, бирок бардыгы тең сары менен белгиленген. По факту көрүп атасыңар, могу жеринде передний пассажирский эшикте бир вмятина бар. Дагы капотунда биртке сколдор бар астында. Анан кийин могу жеринде мондай чийиги бар экен. И могу жеринде мондай жер бар экен. Калган жерлери жакшы, таза эле. Анан могу жеринде айтып кетейин, могу жеринде да биртке бар. Анан могу жерин сүзүп алган дейт. Парковкадан бирөө болду. Сырткы кузову ушундай, достор. Салонун көргөзөйүн. Бул максимальный комплектация, бесключевой доступ, старт-стоп, память сидений. Көрүп атасыңар, полностью бардык электрический сиденьялары. Могу чехол эле ушундай дейт, а так сиденьянын состояниялары жакшы дейт, өзүнүн өңү абалы. Бардыгын көрүп атасыңар. Датчик слепой зоны бар, автомат коробка, двухзонный климат-контроль, монитор, передний камера, задний камера, видеорегистратор. Бардыгы бар экен, мындай панорамный крыша. Так. Рулун могу жеринде да бир минус бар экен. Сигналды катуу басып жүрүп, биртке трещина кетип калган дейт. А так рулун көрүп атасыңар, GT Line. Максимальный комплектациянын немеси рулю. Пробеги 245 000 километр. Полностью бардык режимдери бар буда. Максимальный комплектацияда. Задний подогрев сидений, подлокотник, могу жеринде бир прикуритель, анан кийин, по-моему, бир USB бар болсо керек кийинде. Бул жактан да климат чыккан. Состояниясын көрүп атасыңар, өтө жакшы, абалы. Азыр багажнигин ачып көргөзөйүн по традиции. Кнопка менен ачылат. Багажник. Машинаны былтыр мартта алган экен. Тууганыбыз наличка 1,5 миллионго алгам дейт. Полноразмерный запаска турат бул жерде. Көрүп атасыңар, бул жагы целый. Эч нерсе болгон эмес, удар сүзүлгөн эмес, жашнакай. Азыр причина продажи акча керек болуп атат, ошон үчүн дейт. Только наличка. Обменге вариант жок дейт. Только наличка рассматривается экен дейт. Коробканын майын алмаштырыш керек экен. По мелочи кыла турган жерлери бар, кылдыра турган жерлери. Аны да өзүңөр келип, машинаны по факту сүйлөшөсүңөр. Торг жакшы торг болот дейт, бирок строго у капота дейт. Машинанын базы 1 400 000 деп атат, только наличка дейт. Кааласаңар ушул ИП да калат дейт. Бул ИПнын условиясы. Ушу таксопаркта иштеш керек экен, таксопаркында болду. Путевой лист бекер экен, анан ай сайын лицензияга акча төлөбөйт экенсиңер. Ал жагында сүйлөшөсүңөр. Ходовкасында биртке жазата турган жерлери бар дейт. По мелочи, по кузову бар. Страховка жазатышыңар керек. Машинанын баазын айттым. Видеонун описаниясындагы номерге чаласыңар машинаны. Жакшы машина экен. Кетип кал электе, тезирээк чалып калгыла, алып калгыла. Единственный минусу ушул по кузову и машинанын немеси болуп калат. Жылы.
максимальный комплектация мындай машиналар редко чыгат, редко жүрөт таксиде. Ошондой достор, биз болсо адаттагыдай эле бекер реклама кылабыз. Бул видеодогу экрандагы номерге чалып, менен байланышып машинаңарды видеого тартып реклама кылсаңар болот. Сата турган машинаңар болсо достор. Бул видеого лайк басып, комментарий жазып, группаларга бөлүшүп койгула. Силерден сураныч. Мекендештерди колдоп коелу, машинаңыз батыраак өтүп кетсин. Чоң рахмат көргөнүңүздөргө. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.